Ойбой туғандар, мына ушундай шаардын центринде жашагыңыздар келеби? Мына ушундай шаардын центринде жайгашкан жаңы новостройка домдон тех паспорты бар сатылуучу ПСО квартира чыкты. Ошол жөнүндө мен сиздерге маалымат бермекчимин. Тех паспорты бар. Сиздерге деле плюс себептегенде ПСО квартира алып, каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Мен турган жер бул Келечек базарынын жанында жайгашкан Корона аталышындагы домдун 11-чи кабатында турам. Корона домду барыңыздар билесиздер, а? Ошол домго келип, сиздер 11-чи кабатка чыгыңыздар, маалымат берем. Мына Келечек базары деле Кудай буйруса көчүрүлөт, эске алыңыздар. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу квартиранын алдына дагы келип калдым. Сиздер мен айткан подъездге кирип, 11-чи кабатка чыгасыздар. Мына жакта болсо 2 лифттен иштейт. Лифт менен 11-чи кабатка чыкканыңыздарда бул жагы ушундай кеңири болгон коридор экен. Так, мына ушул квартира 11-чи кабатта сатка чыгып атат. 3 бөлмөлүү квартира, тех паспорты бар. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет, отопление бардыгы бар. Отоплениясы центральный. Бронированный эшик ачып кирип келе бересиздер. Туугандар, квартиранын аянты 165 квадрат метр. Балкон, кладовка бүт бардыгын кошкондочу 165 квадрат метр чыгат экен. Так, ылдый тарабы наливной пол болгон, дубалдары мына шпаклевка тартылган, электромонтаждары бүт көрүлгөн, отоплениянын түтүкчөлөрү дагы чыгарылган. Бул бышкан кирпичтен тургузулган домдордун бири, барыңыздар эле билесиздер. Оң тараптан баштай берейин. Бул кладовка, гардеробный. Бул жак болсо ажаткана туугандар. Бул жак болсо барыңыздар билген душ, санузел. Нак акчага сатылат, же болбосо кимиңиздердин жеңил автоунааңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Ошону да айтып койду да. Машинага алмашуу жолдору бар. Бул ошондо кандай бир взрослый спальня окшойт, өтө чоң экен. Так. Бул жактан айнекти мындай айтсаңыздар, филфак, бардыгы ушул жерден көрүнүп турат. Бул бөлмөгө ошо эрте менен күн тиеткен. Так, эми жүрүңүздөр. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бардык тарапка квартиранын видеосун жибериңиздер, алар дагы кирип көрүшсүн. Баасы дагы жашы баа коюлуп атат. Котловандагы баа туугандар. Анча-мынча бир домдо, жаңы курулуп аткан домдордо котлованда дагы мындай баа жок. Чын. Бул гостиный, конок бөлмөсү. Бул жакта ошо биринчи чоң балкону. Ошо балкондор көп экен да, балкондорун кошкондо 165 квадрат метр чыгат экен. Туугандар, жакшылап эске алыңыздар. Бирок жилой 135 квадрат метр. Мисалы отопленияга төлөй турган болсоңуздар, квадрат метрине төлөнөт да 165 квадрат метрге эмес, 135 квадрат метрге отопленияга төлөйсүздөр. Ошону эске алып коюңуздар. Менимче түшүндүрө алдым, Отоплениянын түтүкчөлөрү чыгарылган. Анан туугандар, мына жер уже Келечек базары. Караңыздар. Кудай буйруса Келечек базары дагы көчөттө атат. Окончательно уже мындай мэр айтты го көчөт депчи. Кудай буйруса көчсө дагы мына парковочный месталар көбөйүп, кыйла пробка жоюлат. Ошону эске алыңыздар. Мына ушул жерден дагы шаардын бурчтары көрүнүп турат экен. Мисалы эски домдордо деле мындай барып, эски домдо 3 комнаталарды эсептесең 60 квадрат метр чыгат го. Ал жакта балкон, жана кладовкалар, санузелдер кошулбайт. Бул жерде деле ошол сыяктуу экен. Көрдүңүздөр, Так. Бул кухнясы. Суунун түтүкчөлөрү бүт бардыгы даярдалган. Ошол жакта да бир балкон бар экен. Жүрүңүздөр, зерикпей эле көрбөс коюмча. Жок. Балкон жок экен бул жакта. Бул ошондо кухня болду. Жүрүңүздөр эми кийинки бөлмөлөрүндө өтөлү. Бул акыркы 3-чү бөлмөсү, менимче детский спальня. Ошол бул жакта деле балкону бар. Охо. Караңыздар. Өтө сонун, Мына пробка деле жок туугандар. Жакшы, Келечек базары жылса пробка азаят. Там эмне маалымат берейин?
Болду окшойт а. Жакшы. Азыр эми свет жок болгонуна байланыштуу бир аз мындай темныйраак болуп атат, туура түшүнөсүздөр. Так. Аянты 165. Общий эсептегенде балкондорду кошупчу. Жилой эсептегенде 135 квадрат метр. Мисалы отопленияга келе турган болсо, сиздер 135 квадрат метрге гана төлөйсүздөр. Ошону эске алыңыздар. Эми баасын айтайын. Ар бир квадрат метри $700 бааланды. Анан бир аз кеми бар. Ошондо сиздер 700-дү 135-ке көбөйтсөңүздөр, ушул квартиранын баасы чыгат туугандар. Түшүндүңүздөр а? 700-дү 135 квадрат метрге көбөйтсөңүздөр, ушул квартиранын баасы чыгат. Эсим номер ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзүнө чалып сүйлөшүп содулашасыздар. Келип көрүп кетесиздер. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бардык тарапка квартиранын видеосунун ссылкасын жибериңиздер. Алар да кирип көрүп коюшсун. Ушундай туугандар, 2 лифт тең иштейт, кеңири.